Ноокендин Бүргөндүн Ошкен айылдарынын тургундары акысыз медициналык жардам алышты. Аларга Ош, Жалал Абад облустук ооруканаларынан дарыгерлер тобу жеринде илдеттерин аныктап өз көмөктөрүн беришти. Ак халатчандардын келээрин күн мурунтан билгендер таң эрте топтолуп кезек күтүп турушкан. Мен ашказан орундан көрүп чыкты. Көрсөтүп чыктым, жакшы текшерип, ден кой берди, дарыларын экен. Эми ошо жүрөк ооруга келген айтам, өтүп турам азыр. Жакшы эме алдым, консультация алдым. Жакшы, рахмат. Ошо жазып бере ооба. Акысыз бесплатный текшерүүлөр болуп жатат. Жергиликтүүлөрдүн айтымдарында аймактагы ооруканада дарыгерлер жана тийиштүү медициналык аппараттар жетиштүү эмес. Мындан улам элеттиктер өз ден соолугуна убагында кам көрө албайт. Мүмкүнчүлүгү барлары райондук ооруканага кайрылышчу, бирок ал бейтапкана айылдан 45 чакырым алыста жайгашкан. Ал жака барууга баарынын эле мүмкүнчүлүгү жок. Бардығының эле мүмкүнчүлүгү жок ал жерге барып көрүнгөнү. Ошон үчүн анча-мынча оорулардын дарылабай эле, эч кимге көрсөтпөй эле специалистке дарыгерлерге кайрылбай эле жүрүшкөн. Ошондуктан демилгелеп ушул Ден сак эл ассоциациясына кайрылып, Жалпы 40 дарыгер керектүү медициналык жабдууларын кошо ала келишкен. Жардамында бейтаптарга так диагноз коюу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Басууга мүмкүнчүлүгү жок бейтаптардын саламаттыгын ак халатчандар үйлөрүнө барып текшеришти. Сосудтарыңызга ошо нижний конечностьтан немелер ойгото турган уколдор болчу. Келген ак халатчандар 2 айылдын эли көбүрөөк сууктан жабыркаганын аныкташты. Жарандардын көпчүлүгү муун, бөйрөк оорулары менен кайрылышкан. Аймакта тийиштүү дарыгерлер жетишпейт, алсак ревматолог адиси жок. Давление, кан басым оорулары аябай көп, чындыгында көп. 80% десек эле болот, кан басым оорулары аябай көп, чындыгында бар. Направление беребиз, жакшы көрүүгө аракет кылабыз 2 күн ичинде. Дени сак эл ассоциациясы буга чейин да алыскы аймактардагы калктын саламаттыгына кам көрүп келишкен. Дарыгерлер тобунун негизги максаты калк арасындагы оорулардын алдын алып, тиешелүү медициналык жардамдарды көрсөтүү. Өзүбүздүн аппаратуралар менен келдик. Бунун бирден бир максаты ушул Дени сак коомду куруу, толуу райондордогу аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана ошондой эле турмуш шарттуу, социалдыктан муктаж үй бүлөлөргө медициналык жактан жардам берүү. Ошентип ыктыярчы халатчандар тобу 2 күн ичинде Ноошкен жана Бүргөндү айылдарынан 2000дей жаранга акысыз медициналык жардам көрсөтүштү. Айта кетчү жагдай бул ассоциацияга мүчө дарыгерлер жумушуна тоскоол болбой дем алыш күндөрү өздөрүнүн каражаттарына Ош, Жалал Абад облустарынын алыскы аймактарына чейин барып иштеп келишет. Кылымжан Азамат кызы, Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Ноокен району.